namaz деген emne dese, namaz bizge berilgen çoğun padark. Сотовый telefon. Любой момент мага тендем мага ушу менен связга чыга берчи. Удууни астажиб лакум дейт Кур'ан. Биздин кыргыздын үрп адатычы 99%дан көбү динибизге туура келет. Баягы кыргыздын кыздарындай мындай ошондой сыпатка ээ бол. Абир менен бул жерде агаларыңарды сыйла. Балдар да намыстуу бололу бул жерде. Арам нерселерге жолобойлу. Мына мусафир деген эмне? Мусафир деген 3 күндүк сафарга чыгып кеттиби? 3 күн бир 100 километр алыс кеттиңби бүттү мусафир. Мына мечитте эркиндик бар экен. Ошо барганда силер ошондой бир күчтүү мусулман болгонго аракет. Урматтуу кыздарым, балдарым, карындаштарым, инилерим, Алла Таалам жар болсун. Алыс жолдо жүрүп атасыңар. Алыс жерде эч убакытта ата-энеңердин мени жалдырап күтүп аткан ата-энемдин көзү бар. Ошонун көзүн мен уят кылбаймын. Ата-энемдин жүрөгүн оорутпаймын. Кудайым ошолордун менден үмүт кылган үмүтүн аттаймын деген ниет менен. Алла Таалага жалынып жалбарып. Мен айттым жанагы намаз деген эмне десе, намаз бизге берилген чоң подарок. Сотовый телефон. Любой момент мага тендем мага ушу менен связга чыга берчи. Удууни астажиб лакум дейт Кур'ан. Мага дуа кылгыла, мен силердин сураганыңарды берейин дейт Алла. Келгиле намаздарыбызга бекем бололу. Орозолорубузга бекем бололу. Бул жерде кайрымдуулук иштерине бекем бололу. Адеп ахлагыбыз менен бололу. Бири-бирибиздин үрп адатыбызды балдарым, ушу үрп адат кандай кыргыздын үрп адаты болсо унутпайлы. Биздин кыргыздын үрп адатычы 99%дан көбү динибизге туура келет. Бир-эки нерсе бар, аны иншалла оңдоп алабыз да. Анан кыздарым, силерге айтарыбыз, баягы кыргыздын кыздарындай мындай ошондой сыпатка ээ бол. Абир менен бул жерде агаларыңарды сыйла. Балдар да намыстуу бололу бул жерде. Арам нерселерге жолобойлу. Биздин айта турган нерселерибиз ушу. Алыста жүргөндө көп дуа кылгыла. Мусафирдин үйүнөн, мына мусафир деген эмне? Мусафир деген 3 күндүк сафарга чыгып кеттиби? 3 күн бир 100 километр алыс кеттиңби бүттү мусафир. Силер 4000 километр алыста жүрөсүңөр. Ошо көп дуа кылгыла. Намаз менен бир бололу. Мына мечитте эркиндик бар экен бул жерлерде. Анан эмгекчил болгула балдар. Эмгек менен баар таап, Кудайым деп ошо барганда силер ошондой бир күчтүү мусулман болгонго аракет. Иншалла Алла Таала бардыңардын ырыскыңарга береке берсин. Күчтүү бай болуп баргыла, күчтүү билимдүү болуп баргыла. Мусулман бай кандай болот дегендечи? Мусулман эмес бай байлыгына кутурат. Мусулман бай болгонуна шүгүргөн. Алла Таала сен берип атасың. Кудайым ошону мен бир жакшылыкка берейин деп. Дем алгандачы балдар. Багы дем алып туруп анан кайра чыгарбаса эмне болот? Адам өлөт, туурабы? Акча таап атасыңбы? Аны да кайра чыгар. Дем чыгарган сыяк. Каяка чыгар? Жакшылыкка чыгар. Чыгарганың балдар ушу. Дүйнөнү бир жакшылык жолго чыгарганың дейт. Ата-энеңди сүйүнткөнүң, бир туугандарыңа жардам бергениң, жетим жесирге жардам бергениң, бир жерге барып бул жерде жүргөн бакуш келип мындай кыйналып жүргөн кыргыздарга жардам бергениң, мусулмандарга мечитке алып келип кой бир коюн, бирөөнүн ажатын ачып коюн дегениңдин бардыгы бул өзүң үчүн. Бул сеники болуп эсеп. Катып алганыңчы, катып алган ал сеники эмес. Ошону унутпагыла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниені ушундай деген. Жеп муну, ичип. Моуну жеп, денеңе сиңип кетсе, бул сеники. Кийип эскиртип чечип койсоң, бул сеники. Анан балдар бул дүнүйөгө келебиз го? Бул дүнүйөгө келгенде Алла Таала ар бирибизге кыяматка шот ачат. Аны сен карта ачам, банкка барам эмес. Ошо келгенде балагатка жеттиңби, ошо сооп күнөө жазыла баштайт сага, шот ачат. Ар бир кылган сооп ишиң ошо сенин шотуңа түшөт. Келгиле бул жерде иштеп жүрөбүзбү? Жакшылык иш кыла. Келгиле. Зекетке жеткендер зекетиңерди бергиле, садака бергиле. Ата-энеңерге дайыма подарок алып бергиле, сүйүнткүлө. Адамды сүйүнткүлө. Адамды сүйүнтүү бул Алланын ыраазылыгына, адамды сүйүнтүп отуруп жетет. Келгиле ушул нерселерди ниет кылалы. Анан келгиле тилдерибизди такыр унутпайлы. Тилибизди мен жана дагы айттым, дагы бир кайталап айтайын. Бул жерде балалуу болуп калгандар, минтип немисче сүйлөп калды. 16 жаштан кийин
16 yaşka çeyin özünün tilin çala bilip je üýrengen 16 yaştan üýrene albaydy. 16 yaştan giyin 10 til üýrengen özünün tilini üýrengenden kıyın bolar. 99% statistika boýunça. Bul ilimi dalildengen nerse. Antkeni adamda jana uyarуу sezimi kamap durýan da gördüm. A tildi unuttum degen jarım kırgız emes bildi. Tildi unutkan kişi ırpadak mı? Bilmeydi de işte mana bu degen bu babeydin bu borsok bu türöt düşünmesem ne? Düşünmüyorum. Doğru. Büt ırpadak unuttu degen. Monda falşivi kırgız boldu degen. Oşon üçin bu jerde tillerine gatosak alys jerde anan köp dualı. Gelgile jakşylap uşul jerde abir menen aramga joloboy, adal jolda жүрgüle Hudaýym bardygybızdan dua tilekleribizdi kabul kılsın.